Таштандыда иштегениме 16 жыл болду. 16 жылдан бери ушул балдарымды багып. Эсли чыкпай калсак күнүмдүк оокатыбызга акча жок, кыйналып калабыз. Азыр биз эмне чогултуш керек, апа? Бул жерде бакалашка чогултурабыз. Макулатура. İştegenden beri bu жерден bir акча тапкан деле кишини уккан жокмун. Мындай чыккан билген жокмун. Андан алдым жаш балдар, жанагы жаңы төрөлгөн нәрестелердин өлүктөрү чыкты деп айтышкан. Жактан, Ооба. Пенсияга да үйрөтүлгөн жокмун, жүрөм. Биз албайбыз. 8 баланын энеси болдум. 8 баланын энеси болуп, ошолардан 3-өө калды, 5-өө жерге бердим. 61 жаштагы Тажикан апабыз бул жашоодо 5 баласын жоготсо дагы жараткандан келген сыноо деп билет. Эми Алла ар кимге ар кандай тагдыр берет экен. Ошо балким ошол 5 балам болгондо мен мындан да жакшы жашашым мүмкүн эле. Мына бир тууганым. Ушундай оор сыноону башынан кечирип келген. Мунун баары Кудайдан. Буюрса бүт бардыгы жакшы болот. Бул жашоодо жакшылыктарга сабырдуулук менен гана жетебиз. Айтайын дегеним, адам баласынын башына кандай гана сыноолор келбейт. Кээ бирөөсүнө ушундай уусумал, өтө зар, өтө оор, борон, шамал сыяктуу келсе, анын сабыры менен аягы шекер сымал таттуу аяктайт. Бирок кээ бир адам баласынын үстүнөн кара булут каптап, багы жокко дагы жок болуп, жашоодо ар кандай жоготуулар, жокчулук, кыйынчылык каптагандан каптап туруп алат. Мына бир тууганым. Ушундай оор сыноону башынан кечирип келген. Мунун баары Кудайдан. Буюрса баары жакшы болот деп, бүгүнкү күнгө чейин биздин бир туугандарыбыз мына ушул жерде күн кечирип келет. Биз да ошолор менен бүгүн биз күн кечиребиз. Бул жашоо негизи сыноо болуп жаратылган. Ошондуктан баарыбыз ар кандай сыноолордон өтүп жашайт экенбиз. Кээ бир адам баласына оор сыноо узагыраак келсе, аны менен кошо ийгилиги да коштоп жүрөт. Жашоодо өз ордуңду табуу оңой иш эмес. Анткени бул жашоодо жаңылуу, адашуу, түздөлүү, оңолуу болуп турат. Канча кыйынчылык болсо, ошонун артында чоң жакшылык бар деп үмүт коюп жашайбыз. Ал эми эң оор сыноолор Аллахтын сүйүктүү пенделерине жүктөлөт. Бул сыноолорго Кудайга наалат айтпай, сабырдуулук менен көтөргөн пенделерге чексиз сооптор жазылат. Мына бир тууган. Аллахтын берген сыноолордун артында жакшы жашоо бар экенине ишенем деп 61 жаштагы Тажикан апабыз жашоосунда ар кандай кыйынчылыктарга моюн сунбай, иштеген жумушуна ыраазы болуп, күндүн ысык суугуна карабай жумушунда үзгүлтүксүз иштеп келет. Пайгамбар Курагына келип калган апабыз 61 жашын таяп турса да, бул жумушту кадимки эле жумуш катары эсептеп, тапкан акчасын адал жол менен келгенин баса белгилейт.
ошол Таштандыда иштегениме 16 жыл болду. 16 жылдан бери ушул балдарымды багып, ошол үй окаты ушул менен өтөт. Анан кээде эме болуп калат, болбой калат. Бул жумуштун эмеси жок. Анан кезде ооруйбуз, башка болобуз. Эми о күнүнө жатпаганда кандай болот апа? Ооруп үйдө жатпаганда жумуш кандай болот? Ооруп жатпайбыз да, эми оорусак деле айла жок чыгабыз да. Анан айла жок чыгып иштейбиз. Если чыкпай калсак күнүмдүк оокатыбызга акча жок, кыйналып калабыз. Эми балдардын эмеси жана небере дегенде өзүң билесиң, неберелерге бүт эме керек, питание керек. Ошондой болот. Анан оорусак деле чыгабыз. Кудайга шүгүр, эми ушул жерден эле иштеп, ушинтип оокатыбызды өткөрүп атабыз. Анан бир күндө канча саат? Бир күнгө эми ар кандай мен черезден тапшырам, мисалы үчүн 1700, 1800 табам. Ал деген акча азыркы немеге салыштырмалуу 170 сом ролун ойноп калды. Себеп дегенде азыр курс өйдө бүт продукция кымбат. Анан продукция кымбатыга жараша ал акча деле жетпейт. Анан эми ден соолук эме болуп калат кээде. Ушундай эмелер болот. Эми ушуга карабай иштейбиз. Айла жок, иштешке мажбурбуз. Если чыкпай калсак, үй окатыбыздан кыйналабыз. Азыр биз эмне чогултуш керек апа? Бул жерде бакалашка чогултурабыз. Макулатура, бутулка, темир. Монда калай чогултсак деле болот? Калай салай, ооба, ошол болот деле. Ооба. Железа чогултурабыз, ошондой эмелер чогултурабыз. Ошол эме кылып. Мына эме Кудайга шүгүр, эме. Бакалашка жарайт апа, э? Ооба. Бар эмелерди аракет кылып ушул жерден эле жашап келатабыз, башка айла жок. Айла жоктуктан иштейбиз. Ушинтип ден соолук эме болсо деле чыдап иштейбиз. Эми Кудайдын берген суноосу экен. Ага деле эме кылабыз. Моюнсунуп ушундай. Баары жакшы болот. Буюрса бүт баары жакшы болуп кетет деген ойдо жүрөбүз. Эми башка айла жок. Анан бир эле неме кылса эми айласыздан иштейбиз. Ушундай бир мусор касып атып, ушундай бир жанакындай бакалашка иштеп атып бир кандай окуялар болот апа? Жанакындай бир акча таап алып, болобу ушундай дагы? Бир баалуу буюмдарды таап алып. Мен иштегенден бери бул жерден бир акча тапкан деле кишини уккан жокмун эми. Бир эң чоң баалуу эмне таптыңыз апа? Ошо 18 жылдан бери жакта иштеп жүрүп. Мен бир эле алтын неме тапканмын. Алтын таап алдыңызбы? Алтын тапканмын, бирок до сих пор сактап жүрөм ушул жерден неме деп. Өзүңүз колдонуп жүрөсүз, э? Ооба, колдонуп жүрөм. Аны өткөзгөндөй жок. Жок, өткөзгөн жокмун. Эми иштегениме 2 жыл болгон деле тапканмын да, ошон үчүн баягы до сих пор кармаймын да. Бул эмеден мен үчүн бир белек катары деп ойлойм да. Бул пластмассалар жарайт? Ооба, пластмассалар жарайт. Жарайт булар, э? Ооба, жарайт. Ошол. Күнүмдүк жашоодо эми мындай айтканда бул жерде. Канча балаңыз бар апа азыр? 2 уулум бар, бир кызым бар, кызым турмушта. Бирөө өзү менен иштейт. Сизге жардам берет, э? Ооба, ага жардам берет. Анан бирөө ошо шаарда квартирада турат, 4000 төлөйт. Аны Суракан деле билесиңер да. Ооба да. Суракан жумушу деле оор. Бирде болот, бирде болбойт. Ооба, бирде болот. Анан өзүбүз деле квартирада турабыз, аяга 2000 төлөйбүз. Азыркы жашап аткан үйүңүз дагы? Ооба, квартирада турабыз. Ошо аяга 2000 төлөйбүз. 2000 төлөп жашайбыз. Эми бир кырсык болуп, ошо колумду машинеге эметтирип алам, ошончо бул колум эми жакшы иштебейт. Ошо бир кол менен иштейм, эптеп. Айла жоктук немесинен иштейм. Сыныктар жарайт да? Жок, жарабайт, сыныктар жарабайт.
Ошо иштеп жүрөбүз. Мен иштегенден бери мындай чыккан билген жокмун. Андан алдым жаш балдар, жанагы жаңы төрөлгөн нәрестелердин өлүктөрү чыкты деп айтышкан. Жактан, Ооба. Анан мусор аркылуу келген да бияка. Ооба, мусор аркылуу жанагы контейнерлерге салып коюшат экен да. Контейнерлерге? Ооба, ошолор аркылуу энди жанагы грузчиктер деле карабайт да, жанагы немен жүктөгөндө чамча чыгат. Чыкты дешкен, анан мен бирок көрө элекмин да. Эме кылып. Сиз апа место отурабыз. Ооба, салебиз. Ооба. Мында салайм. Кой тур, муну ишин кагайын. Башка өзү керек окшойт, Ооба. О да керек дедиңиз, олар. Ооба. Ама жаңы төгүлгөн мусорлар бар го? Ооба. Дети келет ба, ошолордон жакшы чыгат окшойт, Ооба, ошолордон азыр обедке чейин жакшы келбейт. Жана грузчиктер терип алат да. Анан обедтен кийин жакшы келет. Кечки убак саат 3-төн кийин жакшы болот жумуштар. Ага чейин жакшы болбойт. Бул азыр могу чогулган эмени каяка өткөрөбүз апа? Чогулган эме бул жерден эле приемщиктер алат. Ооба, даярдайбыз, салып даярдап коебуз. Азыр барып сорттойсузбу муну? Жок, буну эртең сорттойм мен. Муну эртең? Ооба, чогултурам. Бир күн эки чогултуруп, анан өткөрөм да мен. Анан күндө өткөрбөйм. Көйрөк кылып анан акчасы көп боло турган. Ооба, ошо 2 күн 3 күн чогултурсаң 4000 болуп калат. Анан каждый день кылсаң анда акчасы аз болуп калат да. Ошон үчүн мен чогултуруп эметем. Анан 2-ден 3-төн иштегендер күндө салат. Ошо. Могу сиздин чогултуп койгон немеңиз окшойт апа, Ооба, бул меники. Төгөн бияка? Ооба, төгөн, Муну мына темир. Ооба, бүт бар мына жер таза. Бул бакалашкасын өзүнчө, пластмасын өзүнчө. Кайра өчө сорттоп чыгыш керек. Ооба, салафан өзүнчө салынат. Бүт макулатура өзүнчө салынат. Бүт бардын өзүнчө салынат. Ушу мукчаны канча күндө чогултасыз? Я. Тажган апа, муну канча күндө чогулттуңуз? Буну 2 күндө чогултур. 2 күндө чогултуп койдуңуз, Эми бул канча сом болот примерно сиздин болжол менен? Болжол менен бир 2000ге барып калат. 2000 сомго барып калат, 2000 сомго барып калат. Жакшы, муну эметип алып азыр сорттойт экенбиз апа муну, Анан буну сорттоп эме кылып, ажыратып. Arasından çoğultup mollarda çapa. Temir baklashkaсын baklashka çoğult olat ekенбиз да, баарын çoğultup анан ушуну акча кылабыз сонан, Мына бир туугандарым, көрдүңүздөрбү? Булар сиздер ойлогондой эле бул жеңил жумуш эмес. Бул кадимкиде эле биз үйдө төгүп жүргөн мусор. Ушул мусордун арасынан тандап, талдап, çoğultup, ушунун арасынан акча кылып, балдарымдын күнүмдүк кечки тамагын, курсагын ойлойн деп ушул жерде иштеп жүргөн бул ушундай жумуш.
Munda bastırıp koyduk da bul uçtap. Bunu çoğultkos boldu apa ya? Anan gelip barın çoğultup, bölüp, anan ötközöz da emege, piromniga. Şuradan ötközüm da. Жумуш бүттү шумен үйгө барабыз апа, э? Жуунабыз, чай ичебиз, курсактойбуз абыз. Азыр машина менен барабыз апа. Машина менен барабыз азыр үйгө. Машина барбы? Машина бар. Машина менен барабыз апа. Машина кирпемди. Иштик албайт апа. Жақынырақ екен апа, жұмыс жаққа. Келіп күнде кіріп шығып, жұмысқа жақын болған жақсы. Кәп, бұяқ отырасыз ба? Қасылы бірем апа келіңіз. Бұяқ отырасыз ба? Келіңіз. Науыз, емеғілауыз. Çarçap kırısı da ağaçlar geçiyor. Çarçap kırısı. Çarçap kırısı. Үйдө кимдер тоз болот апа? Жумуштан келгенде, жумуштан Үйдө келиндер, неврелер. Келиндер үйдө да? Келиндер, ооба, неврелер. Келиндер, неврелер алапсың. Çayыңызды даярдап, Жумуштан чарчап келесиң да. Чарчап келип ошо чарчаганды эле билбей каласың. Жана неврелер. Неврелерди көргөндө, болгон чарчаганды, болгон түшүктү унутасың. Баарын унутасың. Ne yapıyorsun? Kendilerini attırın, soğuk çekmişsin, sokak veresin. Kalbindeyse kalbini attırın. Magazin al parası. Magazinga yetişti al parası, öz barmayın. Kümbe, azar bulanlar kıyın. Özleri var. Aldasa kalp getiriyoruz, azar bulan kalbet. Tegi kalmayın. İşte üres babacığız. Hoşu, kürüz deymeyi kadar. Uşul emi, uşul yüzde duran. Ayga 2000 төлөп квартира. Бияка 2000 сом төлөйсүз. 2000 сом төлөйм да. 2000 төлөйм. Ошо эме кылабыз. Бирок суу жок, сууду тияктардан ташыйбыз. Ташып бересиз. Суу эс жок болсо деле мен жумушка жакын деп жыласың, айла жок да. Балдарым бирөө. Исмени. 2 уул 1 кызым бар, кызым турмушта. Бир балам Сүрөкөдө иштейт. Квартирада турат, ал деле 4 үй төлөйт. Шаарда турат да. Анан кичине балам өзүм менен чоңу турат, өзүм менен бирге иштейт. Ал деле орукча эме. Телефонда Үй канча? 2 баласы бар. Канча комната? Ошол үйдө эчтеке жумуш кылбайт ошо. Үй 3 комната. 3 комната. Генен эле бар. Авушканасы менен, а? Киріңіз.
Erteme turup ketем жумушка. Азыр үй жыйнаган киши жок. Сөйт барбы? Окатыбыз кылабыз. Анан эрте таңда кетебиз жумушка, кайра кечинде 7-8де келебиз. Кээде 9да келебиз. Прием кечки 9да. 9 болуп калат кээде. Ошо күн өткөрүп атабыз эми, башка айла жок. Анан бир пенсия деген жок. Пенсия алайын десем, пенсияны жанагыдай кылып, документтен туура эместигинен неме кылды. Анан балдарың үшөө эле экен деди. Бирок 8 баланын энеси менен жана 5 балам каза болгон да. Анан эмне ал 5 бала эмне эсеп болбойбу десем, алар неме болгон, каза болгондор кошулбайт деди. Ошон менен пенсияга да эме кылган жокмун, ошентип жүрөм. Пенсия албайбыз. Анан паспортум болсо жанагыдай суроо өткөн. Анан убагында же ошол паспорт столдогулар сураган эмес, ошо никеңиз барбы жокпу деп сураса болмок да. Анан никеси жок деген, бирок паспортумдачы. Анан бул паспортума никеси бар деп жазган үчүн мына азыр ошо паспортум мына суроогун өткөнүгө 2 жыл болду. Ошол ЗАГС листисин ЗАГС жок деген справка жоктуктан мына паспортумду алып жүрөм да. Анан барсаң эле тигил бул деп ошентип жолго салышат, ошону менен жүрөбүз. Мына башкам деле паспорту жок. Эме кылып, буну эметелиң десек, эми караганда паспорту эмне кылат деген немелер да болду да. Паспорту эмне кылат эми? Жаш өтүп калыптыр деп 2-3 жерге барсак ошентпедиби? Жаш өтүп калган эмне кылат? Ошентип койду, ошентип койбоду. Кемаладай гвардияда бар дегенде барсак ошентпедиби? Эми караганда 67 кеп эмне кылат паспорту деп койбоду. Настроение кайра келдик. Эми балам бир жер менен сүйлөштүм дейт, билбейм, алар деле эмне дейт, эмне жок, билбейм. Ошол. Жашообуз ушул. Ошо квартирада турабыз, 2000 төлөйбүз. Ушул жашап атабыз. Жана кичүү балаңыз менен небереңиз менен турасыз, ошо 3 комнатада, ошо чакан 3 комнатада. Ошо неберелер 4 неберем менен, 4 небереңиз менен, чагыңыз менен алышкан болуп жашайбыз. Ошо эме кылып туруп. 77-жылы окууду бүтүп, декабрда турмушка чыкканмын. Турмушка чыгып, ошол 8 баланын энеси болдум. 8 баланын энеси болуп, ошолардан 3-өө калды, 5-өөн жерге бердим. Ошол 28 жаштагы балам ошол 2012-жылы ошол мрамор айылынын да каза болуп калды. Ошо ооруга байланыштуу каза болуп калды. Ошо анан экөөбүзүн жашаганга 40 жыл болду. Мына ошонан бери ушинтип жашап келебиз. Ушул Бишкекке келип, ушул 2002-ден бери ошо Бишкекте жашап жүрөбүз. Ошол жаңы конуштарга келип, биринчи келгенде мрамор айылында жашадык. Ал жерден жашап, базарда эме кылып сатуучулук кылып жүрдүм. Анан 2002-нин октябрында ана кайра бул ошо Таштандага келип иштеп көрөйүн деп, ушул менен ушул жерде мына 16 жылдан бери иштеп келем. Ушул жерден эле окат кылып, ушул жерден эле эметип балдарымды багып, балдарым немесин эме кылып жүрөм. Эми Кудайга шүгүр эми. Эч неме жок. Бир эле эмебиз, ошо квартирада турабыз. Эми үй жай кылганга эми мындай каражатыбыз аз болуп, эме болуп атат. Бул жумушка эмне болуп келип калдыңыз? Бул жумушка ошо базарда жумуш иштеп жүрүп, жанагы 28 жаштагы балам экөөбүз соода кылчубуз ош базарда. Ана балам каза болгонуга байланыштуу, жанагы товарлардын ары бери көтөргөн киши жок. Айласыздан келип ушул жерде иштегенге мажбур болгонмун да менчи. Ким бирөө айтты биякта ошо. Ошол келип, ошо балам каза болгон экен, ушул жака келип, эми такай ошондон бери ушул жерде иштегениме 16 жыл болду. Ошондон бери ушул жакта иштейбиз. Эми колубуздан келгенче аракет кылып, ошо тапкан акчабызды ошо тирилигибизге иштетебиз. Окоттарыбызга, ошо балдарды ушинтип эме кылабыз. Эми Кудайга шүгүр, эми мындан бул жагы эми балким жакшы болуп кетти деген үмүтпен жүрөбүз. Ким билет, эми мындан бул жагга турмуш оңолуп эме болот деген гана үмүт менен эле жүрөбүз. Анан билбейм. Тагдыр ушундай экен, эми ошол балдардын каза болгонуга байланыштуу ошол 5 балам каза болуп,
бана жұрт которгула дегенден келгенмин да мен бул жака келип эме кылдык. Эми тагдыр өлүмдөн качып кутулбайт экенсиң. Кайра эле бул жерге келгенде жана 28 жаштагы балам каза болуп эме болдук. Эми ошончо кыйынчылыктарга деле бел байлап эме кылып, кыйынчылыктарга деле моюнсунуп, Алланын берген сыноосу деп ушуларга деле эме кылып, ошо ушинтип кыйынчылык болсо деле макул деп ошол эмеде иштеп, эми Кудайга шүгүр эми ошо эптеп балдар менен жашап ушинтип оокат өткөрүп жүрөбүз. Эч наразы деле болбоймун, бирок эми Алла ар кимге ар кандай тагдыр берет экен. Бирөөгө сыноо берет экен, бирөөгө эме кылат экен дегендей бизге ушул Алланын берген сыноосу. Мен ага деле эч эме кылбаймын. Ага деле шүгүр кылам. Себеп Алланын берген сыноосуга ар бир киши шүгүр кылып, сабырдуулук кылса баардык нерсе жакшы болот деген үмүттөмүн. Буюрса эми мындан бул жагы жакшы болот деп ойлоймун эми. Эми ошол эки баламдын өмүрүн тилеп, ушулардын ден соолугун тилеп, абышкам өмүрүн тилеймин, өзүмө ден соолук, ушу тегерегимдегилерге бүт жумлай журтка ден соолук тилеймин. Ошол эч ким эч качан кыйналбасын деген тилегим бар да. Эч качан эч ким кыйналбасын. Эч кимге Алла мындай немелерди бербесин дейм да. Ушундай мен тарткандай немелерди бербесин деп ойлойм да. Ошол балким ошол 5 балам болгондо мен мындан да жакшы жашашым мүмкүн эле. Бирок эми тагдырга мен моюн сынам да. Моюн сунуп, ошо Алланын берген сыноосу деп ушул нерсеге моюн сунуп, сабырдуулук кылып неме кылам. Ошол ушинтип жашап келебиз. Мына эми квартирада туруп иштеп атабыз. Эми Кудайга шүгүр эми. Күнүмдүк тапканыбыз эми ушул балдардын оокатыга, тирилик күнүмдүк оокатыбызга жетет. Балдардын келечеги алдыда. Эми жакшы болот деген үмүттө, жакшы ниеттер менен турмушубузду алдыга жылдырып келатабыз. Эми буйруса, мындан бул жагы эң бир жакшы болот деген үмүттөбүз. Кудай буйруса жакшы болот деп ойлоймун да. Ошо эми Буйруса баары жакшы болот, апа. Буйруса баары жакшы болот. Буйруса бүт бардыгы жакшы болот. Сыноону сыналган адам билет дегендей, Тажикхан апабыз жашоонун оор кыйыш күндөрүн кечирүүдө. 61 жаштагы Тажикхан апабыз бул жашоодо 5 баласын жоготсо дагы жараткандан келген сыноо деп билет. Алла Таалам бул жашоодо сабырдуу адамдар менен бирге экенин унутпайлы. Буйруса баары жакшы болот, апа.
жакшысызбы? Жакшы. Апа, кичинекей продукт болсо дагы, ошо ас болсо да кичине көптөй кылып калмаңыз, апа. Сизге кайталам, улайталам, ден соолук берсин, озон өмүр берсин. Улайталам сизге бактылуу, кабылдуу берсин, эки дүйнөдө бактылуу болуңуз, ушундай жана балдарыңыз менен, неберелериңиз менен аман болуңуз, бул жашоонун жакшылыгын доорун сүрүңүз, апа. Кичине болсо да ушуну көптөй кылып коңуз, апа. Рахмат силерге деле ушунча. Силер менен силер силерди Аллам сыйласын. Ошо силерге да Аллам ден соолук берсин, балдарыңар жакшылыгын көргүлө. Ушинтип журт үстүдө эл журтка жардамдуу ушинтип жүрө бергиле. Ошо иймиңер келген ошонсун Аллам ден соолук берсин, жакшы күнү насип болсун силерге. Мунун баардык нерсенин баары бул бүт Алладан көрүнөсү. Мына ушу келген кичинекей продукты дагы ушу Алладан болуп келди, апа. Турса, ден соолук, сабырдуу, ушуңуздан тайбаңыз. Сабырыңыздан тайбаңыз, ушундай бекем болуңуз. Айталам дагы ушундай жакшылыктарды берсин сизге. Буюрса баары жакшы болот, апа. Чындыгында улуу сыйлык үчүн улуу сыноолор берилет. Жана чынында Аллах кайсы бир мусулман адамдарды сүйгөн болсо, анда Аллах аларды сыноолорго кабылдап. Ошондон кийин сабыр кылгандар Аллахтын ырайымына ээ болушат. Ал эми нааразы болгондор анын каарына калышат. Мына бир тууган, бул нерсени биз эл көзүндө эмес, башкаларга үлгү катары жасатабыз. Анткени бүгүнкү күндө биз орозо камап, ачкачылыктын дамын татып атсак, кээ бир үй бүлөлөрүбүз орозо эмес күндөрү деле ачкачылыктын, жокчулуктун күнүн кечирип келет. Ошондуктан урматтуу колуна бар бир туугандарым, колунда жок адамдарга жардам колубузду суна жүрөлү.